Достор, барыңарга салам. Хамзат Чимаев Америкага кирүүгө уруксат жок болуп, визасы четтетилди. Ал эми америкалык блогер Джейк Пол Конор Макгрегор менен беттешерин билдирип өттү. Алдыда ушул темада сүйлөшөбүз достор. Эгерде каналда жаңы болсоңуз, катталабыз каналга. Эң мыкты стоматологияны силерге сунуштайм достор. Эгерде тишиңиз ооруп, көйгөйлөр жаралса, анда бул номерге кайрылгыла. Дороги Москва шаары, метро Бабушкинская, улица Летчика Бабушкина, дом 32, корпус 1. Барыбыздын ден соолугубуз чын жүрөлү. Хамзат Чимаев 2022 жылдын январь айында Америкага жол алган. Бирок бул нерсеге кандайдыр документтер визасы туура эмес жокко чыгарылды акшыга. Ушуну менен бул сүрөтүн Instagram баракчасында көрсөңөр керек. Хамзат азыр Таиландда машыгып жаткан чагы. Өзүнүн тренери айтмакчы, высокий жогорку деңгээлде күнөн күнгө өсүп жатканын билдирген Хамзатты. Айта кетчү нерсе, эгерде акшыга Хамзат кире албаса, анда кайсыл жерде Гилберт Бёрнс менен экөөсү салышат деген суроо жаралат. Буюрса Бразилияда өтөт достор. Эгерде өзгөрүп кетсе башка өлкөгө сөзсүз түрдө силерге кабарлайм достор. Бёрнс менен саллашкандан соң алдыңкы убакыттарда виза маселеси тууралуу сүйлөшүүлөр болот. UFC президенти Дана Уайт жана Дональд Трамптын мамилеси дагы мыкты достор. Менимче турлабаса да болбой калат визаны. Анткени UFC'ге хайптуу мушкер керек Хамзаттай, бул анык эле нерсе, туурабы достор. Кийинки кыска кабар достор, YouTube блогер Джейк Пол Конор Макгрегорду бокс боюнча түшөрүн айтып өткөн. Мен Конор Макгрегор менен беттешүүнү каалайм. Аны менен Ирландияда өзүнүн мекенине рингте кездешким келет. Мен аны жеңе алам. Бул менин бокс дүйнөсүндөгү эс алуумдун бир чекеси. Бокс дүйнөсүнө өтүүгө дагы чоң түрткү болот эле. Бул нерселерди ойлонуп чечтим деп айтып өткөн Джейк Пол. Конор Макгрегор бокс дүйнөсүнө кайрадан менимче өтпөсө керек достор. Ушунча чекеден жеңилип кетет азыркы мезгилде. Балким пикири өзгөрүп кетип, менимче бокска өтүп кетиши мүмкүн. Менин оюмча бокска өтпөйт достор. Силердин да ойлосоңор бул тууралуу.